Men бүгүn сиздерге өзгөчө bir tema жөнүндө сөз кылайын деп чечтим. Ата-эне сенин бейишиң же сенин тозогуң. Перзент 4 түргө бөлүнөт экен. Перзент деген 4 түргө бөлүнөт экен. Эң биринчи жакшы перзент бул ата-эненин муктаждыгыны өзү байкап айттырбастан бүт бардыгыны аткарат экен. Бул эң мыкты перзент экен. Ата-эненин кандай муктаждыгы болсо, ошону өзү байкап туруп, ата-эне айтканга чейин бүт бардыгыны жасап коет экен. Ата-эне анын кылган жумушун көрүп, жүрөгү кубанат экен. Мындай перзенттин кылган ишине ата-эне разы болуп, өзү колун көтөрүп, бата кылып, дуа кылат экен мындай перзентке ата-эне. Эң мыкты перзент, мына ушул номер 1 перзент, ата-эне айтканга чейин байкап туруп, өзү айттырбастан, ата-энени айттырбастан кылып, өзү жасап койгон, бүт бардыгыны жасап койгон перзент бул эң мыкты перзент экен. Ал эми экинчи түрдүү перзент болсо, экинчи түрдүү перзент бул ата-эненин айтканын кылат экен. Ушул көңүл бурсаңыздар, мен айтканын деп атам. Экинчи түрдүү перзент, жакшы перзент бул ата-эненин айткандан кийин кылат экен. Ата-эненин сөзүн айткандан кийин кылат экен. Бул экинчи жакшы перзент экен. Ата-эне айткандан кийин гана ата-эненин көңүлүндөгүдөй кылып аткарат экен. Бул экинчи жакшы перзент экен. Колдон келсе, ата-энени айттырбастан кылыш керек. Өзү перзент 4 түрдүү болот экен деп айттым. Мен ушул 4 түрдүү перзенттин кайсы бирине кирем деп өзүмө суроо бердим. Мен кайсы бир перзентим эң мыкты перзент боло алдымбы мен ата-энеме жок деп өзүмө суроо бердим. Мен биринчи номер эң мыкты перзент эмес экен. Мен экинчи түрдөгү перзент экенмин. Анткени бир жолу ата-энемдин атам жанында отурсам, көп убакыт өтө элек. Атам Аладдин мага единица салып коесуңбу? Мен айткандан уялдым деди. Мен ушул кезде ушул сөз мага аябай оор батты. Эмне үчүн билесизби? Балким сиз ойлошуңуз мүмкүн, единица салуу бул балага кыйынга тургандыр деп. Жок. Мен атамды муктаж кылып коюп турмун. Атамды ушул сөздү айтканга жеткирбестен мен атамдын айтканын аткарышым керек эле. Атамдын муктаждыгын сезишим керек эле. Атам единица салып коесуңбу балам дегенинен мен кандай перзент экенимди түшүндүм өзүмдүн. Анткени атам айткандан кийин барып мен единица салдым. Атам айтканга чейин единица салсам болмок эле го деп өкүнүп калдым. Атамды мен муктаж кылып коюп турмун деп.
Biz özümüz 6 bir tuğanbız, 5 uul, 1 kız. Atam muğalim bolup 1000 so'm aylık alsa, uşul büt bardığımızın muhtaçlığımızды çeçip berçele. 100'ge batinke alsa, 100'ge kiyim, 100'ge köynök bardığımızın muhtaçlığımızды çeşçü. Birok 5 bir tuğan birigi alıp bir atan muhtaçlığını çeçe albayt ekenmiz. Atam ушул сөздү айткандан кийин мен өзүмдүн кандай перзент экенимди билдим. Мен атамдын айткандан кийин аткара турган бала экенин түшүндүм. Ал эми үчүнчү түрдөгү перзент болсо, Кудай сактасын мындай перзенттен. Үчүнчү түрдөгү перзент болсо, ата эненин айтканын кылат экен. Бирок кылгандан кийин милдет кылат экен. Ата энени мен мону жасадым, мен кечке эле тигини жасадым, сизге тиш койдуруп бердим, тигини алып бердим, мынча акчам кетти деп ата энеге кылган ишин милдет кылат экен. Үчүнчү түрдүү перзент. Ал эми төртүнчү түрдүү перзент болсо, бул ата эненин айтканын такыр кылбайт экен. Ата эненин айтканын такыр кылбайт экен. Бундай перзенттин алымдар айткан экен, баарынан жогу жакшы. Баарынан жогу жакшы. Мындай перзенттер, төртүнчү түрдүү перзенттер жада калса ата энесин урганга чейин барышат экен. Ата энесин урганга чейин барышат экен. Бир жолу Юсуф пайгамбар Якуб пайгамбар келген кезде, атасы келген кезде, атасының менен аттын үстүндө көрүшүп койгон экен. Аттын үстүнөн түшпөстөн, аттын үстүндө туруп көрүшүп койгондугунан улам Аллах Таала ага аян берген экен, вахий берген экен. Сенин урпагыңдан дагы 70 пайгамбар келе турган эле, мына ушул кылган амалың үчүн, сен атаңа урмат көрсөтпөгөнүгүң үчүн биз сенин урпагыңдан келе жаткан 70 пайгамбарды эмне кылып койдук? Алып койдук. Эми сен мындан кийин сен ушул кылган мамилеңе байланыштуу 70 пайгамбар сенин урпагыңдан чыкпайт деген экен. Эми ал эми бизчи пайгамбар болуп, Юсуф пайгамбар болуп туруп ата энесинин кылган мамилесине ушунчалык Кудай Таала жаза берип аткан болсо, биз жөнөкөй пенделерге Кудай Таала эмне деген жазаларды жазып койгон? Ата энебиздин канча жолу ата энебиз менен биз машиненин үстүндө туруп көрүштүк. Канча жолу үйдөн киргенде ордубуздан турбадык, жай бербедик ата энебизге. Бунун канчалаган ишим жүрүшпөй атат дейбиз. Балким ишиң жүрүшпөгөндүгү ата энеңе кылган жаман мамилеңден. Муса пайгамбардын ата энеси кайтыш болгондон кийин Муса пайгамбарга Кудай Таала айткан экен: Муса, сен буга чейин менин алдымда бой көтөрүп, мени менен сүйлөшчүлең. Эми мындан кийин бой көтөрүп сүйлөбөгүн. Анткени сага бата кылган, сага дуа кылып турган ата энең кайтыш болду. Эми ата энеңдин урматы үчүн сенин кечирип турчу элем деген экен. Биздичи ошон үчүн ата энелерибизди сыйлайлы. Биз балдарыбызга, биз ата энебизге кандай мамиле кылсак,
балдарыбыздан ошол кайтат. Sen esingizde bolsun, урматтуу bir тууганым. Sen ата энеңе кандай уул болсоң, балаң дагы сага ошондой уул болот.